Кутмандуу таңыңыздар менен ардактуу радио кармандар. Назарыңыздарда биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалымат алуу программасы. Студияда Назира Молдокулова, режиссеру Дилбар Капарова, ал эми бизди Facebook баракчасына кесиптешибиз Урмат Жээнбеков жайгаштырып жатат. Ардактуу радио кармандар, бүгүнкү уктурууда биз өтө кызыктуу, улуттуу теманы сөз кылалы деп турабыз. Бул айлана чөйрөнү коргоо темасына байланыштуу. Өзүңүздөр билгендей, Кыргызстанда Жашыл Мурас улуттук программасы ишке ашып жатат. Аны 2022 жылы президент Садыр Жапаров Аларча жаратылыш паркына ийне жалбырактуу дарактардын көчөтүн олтургузуу менен баштап берген болчу. Жашыл Мурас компаниясынын алкагында өлкө боюнча жыл сайын 5-6 миллиондон көчөт отургузуп туруу пландалган. Былтыр 2023 жылы жалпысы 7,5 миллион көчөт олтургузулган. Быйылкыга канча көчөт камдалды, олтурулган көчөттөрдүн канчасы өндү дегиле, ошол көчөттү олтургузууну пландаштыруу кандай болушу керек? Башкача айтканда, Кыргызстанга кандай бак дарактардын түрү отурулушу керек деген суроолорго жооп издөө үчүн бүгүн студиябызга Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин био ар түрдүүлүк башкармалыгынын башчысы Кумар Мамбеталиев жана өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Токой кызматынын Токой экосистемаларын өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Майрамбек Алиевди чакырдык. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Ардактуу радио кармандар, биздин уктуруу адаттагыдай эле түз эфирде жүрүп жатат. Байланыш телефондорубуз 0502 39 21 90 жана 0312 39 21 90. Мындан тышкары биринчи радионун Facebook'тагы баракчасы дагы онлайн трансляция болуп жатат. Ал жака дагы өзүңүздөрдүн ошо Жашыл Мурас улуттук программасы боюнча суроо, пикир сунушуңуздар болсо калтырсаңыздар болот. Андыктан биздин программага активдүү катышууга чакырып өтөбүз. Эми алды менен мына 2024 жылга Жашыл Мурас долбооруна карата кандай даярдыктар башталды? Бул эми 2023 жылга чейин эле сиздер көчөттөрдү отургузуп даярдап келесиздер да турабы? Ошол эле учурда өлкөнүн аймагына кандай көчөттөр отургузуш керек? Бул боюнча атайын сиздер дагы стратегиясын иштеп чыксаңыздар керек. Сөздү ушундан баштайлычы. Быйылкы жылга камылга кандай болду? Майрамбек агай, баштап бересизби? Саламатсыздарбы, урматтуу кармандар. Өзүңүздөргө маалым болгондой, ушул быйыл Жашыл Мурас улуттук компаниясынын ишке ашырылганы 3-жылга кетип атат. Мунун алкагында ошол биздин Токой кызматына караштуу жер-жериндеги ушул Токой чарбалары былтыр 22 жылы быйылкыга ошол кам көрүп, ар бир Токой чарбанын чөткүнарында Токойдун үрөндөрүнүн себеби, Токойдун көчөттөрүн отургузуу иштери жүргүзүлүп, быйылкыга тийиштүү иш-чаралар көргөзүлгөн. Биз бул иш-чараны ишке ашыруу боюнча жыл сайын ушул Токой чарбаларына план тапшырма түшүп турабыз. Ушул Кыргызстанга канча көчөт керектүү боюнча санды эсептеп чыгып, ошого жараша ар бир региондогу Токой чарбаларына тийиштүү сандагы план тапшырманы берип турабыз. Ошого ылайык биз былтыр ушул 2022 жылга жалпы жол эсебинен 15 миллион дана көчөт өстүрүү тапшырмасын бергенбиз. Жылдын жыйынтыгы менен эсептегенибизде ошо Токой чарбаларынын көчөткөнарында 14 миллион 600 миң дана көчөт өстүрүлгөн. Анын 6,5 миллион данасы ушул отургузууга жараттуу көчөттөр. Ошол отургузууга жараттуу көчөттөрдүн эсебинен биздин ушул негизинен Токой өсүү, Токой отургузуу зонасы бул 4 зонага бөлүнүп кетет. Бизде бул ошол Нарын, Чүй, Скөл областында бул Тянь-Шань Карагай зонасы деп коебуз. Ал эми ошол Жалыл Абад аймагындагы жаңгак өскөн зонасы деп коебуз. Баткен, Ош аймактарында болсо Арча Токой зонасы деп коебуз. Бул Чүйдүн ушул кээ аймактары, Талас аймагы бар суу жайында өскөн токойлор деп коебуз да. Ошого жараша биз ушул биринчи кезекте ошол токойлорго өстүрүүнү, ошол токойлорду өнүктүрүүнү камсыздоо максатында ошол токойго өстүрүш көчөттөрдү өстүрөбүз. Андан кийин экинчи кезекте ушул жергиликтүү элдин баалы жашылдандырууга отургузуучу бул айыл өкмөттөрдүн аймагына, ушул шаардагы айылдардагы ошол жашылдандыруу иштерин отургузуш көчөттөргө арнап атайын көчөттөр өстүрөбүз. Булар жана айткандай
декоративдик бактарды деп коебуз. Булар ошол ийден жалбыраттуу көчөттөрдүн түрлөрү, мөмөбак дарактардын түрлөрү, ошол жергиликтүү элге керектелүүчү болгон көчөттөрдү өстүрөбүз да. Мисалга былтыр айта кетсек, 2023 жыйынтыгы менен жалпы жолунан ошол 700 миңден ашуун көчөттү ошол Жашыл Мурас улуттук компаниясына алкаганда жергиликтүү элге бергенбиз. 700 миңден ашуун көчөттөр. Негизи эле айтсаңыздар, ушул Жашыл Мурас улуттук компаниясынын алкагында Кыргызстанга мына 2 жылдан бери массалык түрдө көчөт отургузуу болуп атат. Бирок кандай көчөттөр отургузулуш керек, кайсы регионго кандай көчөт тандалыш керек деген саясатты алып барасыздарбы, Кулар мырза? Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Албетте, бул Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүн баштап атканда эле тиешелүү стратегиялар иштелип чыккан. Тактап айтканда, бул боюнча жол карталар иштелип чыккан. Албетте, жогоруда Майрамбек Шайыкович белгилеп кеткендей, зональность деген түшүнүк бар, аймакташуу. Ошо аймакташууга жараша отургузуу боюнча өзүнүн атайын жетекчилик алуучу иш кагаздары бар. Бул жерден дагы токтоло кетүүчү бир жагдай, биз буйруса үстүбүздөгү жылы 2024 жылы 8,5 миллион көчөт отургузабыз деп пландап жатабыз. Ал эми Кабминдин тийиштүү тескемелерине жана президенттин указына ылайык быйыл 8 миллион көчөт деп такталган болчу, а биз 8,5 миллион көчөт отургузабыз деп бейбайлап турган учурубуз. Бул учурда 3,5 миллион ошол мамлекеттик токой фондунун аймагына отургузууну пландайса, калган 5 миллион айыл өкмөттөрдүн, шаарлардын жана башка бир аймактарда отургузуу пландалып жатат. Ошол эле учурда өзгөчө корголчу жарыш аймактардын аймагында дагы. Быйылкы Жашыл Мурас өнөктүгүнүн өзгөчөлүгүнүн бири бул биз массивдүү токойго көңүл буралы деп бел байлап жатабыз. Бул боюнча Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин тапшырмасы түшкөн. Ал тапшырманын негизинде 60 массивдүү токой отургузуу аймагын тандап алып, ошол аймакка көчөт отургузуу боюнча тиешелүү иштерди уюштурууга аракеттенип жатабыз. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлиги тарабынан бир окуучудан бир көчөт деп демилге көтөрүлүп, ал демилгени дагы жүзөгө ашыруу боюнча бүгүнкү күндө тиешелүү иш пландар иштелип чыккан. Буюрса бул өзгөчөлүктөр дагы өзүнүн бир жемишин берип, быйылкы жылды Жашыл Мурас өнөктүгүн жүзөгө ашыруудагы бир биз таянган, биз кийинки жылдарга үлгү катары көрсөтө ала турган бир жакшы жөрөгү болот деп ишенип турабыз. Ошондо жана 8,5 миллион көчөт камдалды деп атпайсызбы? Ошонун баары токой кызматы тарабынан, питомниктер тарабынан даярдалып атабы, же болбосо кошумча каяктан даярдалат көчөттөр? Биз бул питомниктер боюнча Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине ошол көчөттөрдү өстүрүүчү питомниктердин реестрин түзүп жайгаштырып койгонбуз. Ал жерде албетте көпчүлүк басымдуу көчөттөр ошол токой чарбалардын көчөтканаларында өстүрүлөт. Биздин өзгөчө корголчу жарыш аймактарында көчөттөр бар, андан сырткары жеке көчөтканалар дагы бар. Сиз кошумчалай. Ошол боюнча биздин ошо токой чарбалардын дагы көчөтканада өстүрүү көчөтүн чыкканда бүгүнкү күндө бир белгилегичи жагдай ушу жеке тарапта абдан жакшы өнүктүрүп атат да. Азыр байкасаңыздар ошол бишкектеги базарларда, жер жерлердеги ар кайсы ошол шаарлардын, райондордун аймагында ошол жеке тараптар көптөгөн көчөттөр чыгарылат. Мындан тышкары алардын баягы кандай десем баягы иштөө эмеси мындай кенен байланыштуу чет өлкөлөрдөн көчөттөр көп келип атат да. Өзгөчө ошол мынакей бизден Турциядан көчөттөр келет, Польшадан, Германиядан көчөттөр келип атат. Ушул жанынан бүгүнкү күндө айтсак, ушул жеке тараптар абдан жакшы алуулук иштер кылып атат. Ушул бүгүнкү күндөгү ушул шаарларда, аймактарда отурулуп жаткан андай айтып кеткен декоративдик бакталаттын көчөттөр негизинен ушул жеке тараптар камсыз кылып атат. Азыр бул боюнча кайрадан темага да кайрылабыз. Угарманыбыз байланышка чыгып калды. Кулак тышынды кийип аласызбы?
Саламатсызбы, угуп жатабыз сизден. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен Сокулуктан чалып атам конокторго. Сиздер айтып атпайсыңарбы? 8,5 миллион көчөт деп атасыңарбы? 8,5 миллион. Ооба, 8,5 миллион. Yani 5 milyon cana 3 milyon tokoy çarvasına versen 5 milyon. Oşo 5 milyondan misалы aylık hükümetler hazır göçet tapmay жүрөт, өзүнүн акчасына сатып алат. Декер göçet деген мурун берилчү эле, мен ипподром менен чалып атам да, Сокулукта ипподром. Мен ал мамлекеттик да, айыл өкмөттүн балансында. Биз göçetти өзүбүз акчага сатып алып атабыз да. Анан бул кандай болот ошо? Декер берилби, берилби. Анан кийин мындай да, мен айтайын дегем. Ушу жылына эле аракет кылып канча деген акчаларды каражатты коротуп атасыңар. Мына жолдун жегине тигесиңер. А жолдун жегинде жана жайнаган малын жайып, ошонун баарын жедирип аткан кишини караган эч ким жок ал. Ошо ягын бир карасаңар болот, органдарды коесуңар, же мындай штрафты көйтөсүңөр. Мен тиккенден кийин ошончо каражат мээнет кеткенден кийин ошо көчөттөр өсүш керек да. Мал дегенди үйүңө бак же тоого айдап чыгып кет. Көчөт жок жака жайда. Анан жолдун боюна жайышат баары да. Уюндагы коюнду эчкисинде бүт жеп атат. Мен просто көрүп алып жүрөгүм ооруйт да. Бул эмне? Кыргызстан эмне? Өзүбүз баягы апендибиз, өзүбүз отурган бутакта өзүбүз чапкалаган жерге кулап түшкөндөй. Андай болбош керек да. Тартип болбосо силердин менен кылып аткан эмне токойду көбөйтөбүз деп атасыңар. Туурабы? Токой аста бизде Кыргызстанда общий баягы алганда. Анан жанагындай көчөттүн жолдун боюна тигесиңер. Жолдун боюнда өсүп турса кандай сонун. Машина менен өтүп баратканда сонун болуп турат. Токтой калып көлөкөсүнө да мындай эметсең болот ысыкта. Анан малдардын баарына жайып, мал дегенди үйүңө бак же тоого бак да. Ушуну бир тартипке келтире койду мамлекет, билбейм, муну ким ойлонот, ким карайт? Я ким карайбы, же губернатор же органдык кишилер карайбы, караш керек да. Ушу мээнет кылып тиксең келип мал жеп кетип атат баарына. Ушу элдин баарын аарчы болот. Жылкысын көрсөң эме просто ошо тигилген, чоңоюп калган көчөттү кемирип таштаганды көрүп ичиңе жүрөгүң ооруйт экен. Бул эмне деген элбиз. Эгер ушинтип отурсак биз эчтеке болбойт да, жөн эле акчанын баарын корото беребиз. Аны сактап карай элбесе аны тикпей эле коюш керек да, затрат кылып. Ушундай болот. Ошону бир көзгө алып бир чоңулуп бир мына сиздер мына именно ушу жашыл мурас деп мына президент кыйкырып, президент кыйкырмай бияктан бар карабайт да. Бүт талкалап атат малдар. Карасаңызбы, жолго чыксаң бүт малдын баары жолдун жегине жүрөт. Эч ким айтып атпайм, бүт жүрөт. Жылкысы дагы, кою дагы бүт. Аны болбойт да мындай. Мында подход кылбаш керек да. Тиккенден кийин өстүрүш керек аны. Ооба, рахмат. Рахмат сизге. Абдан биздин ушул Токой шаарга тийиштүү болгон көйгөйлүү маселени көтөрдүңүз. Биз да ушул маселени акыркы жылдардан коюп келатабыз. Ушул кийинки акыркы жылдар ушул жергиликтүү калктын малдын саны көбөйгөнүнө байланыштуу бул ошол Токойго болгон басым абдан күчөлүп атат да. Ошол эле сиз айткандай жанагы жолдун жээгине тийген бактарактарга дагы абдан баягы өзүнүн залакасын тийгизип атат. Биз ошол Токой чарбасынын мисалында айта кетсек, биз көбүнчөсүн ошол Токойлорду ошол тоо зонасында отургузабыз. Алга ушул мынакей акыркы 3-4 жылдын ичинде биз ушул коруу маселесине өттүк. Билем абдан бюджеттен баягы чоң каражат талап корк маселеси. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө бюджет дагы бизге мифинде баягы тура түшүнүп, ошол биз сураган каражатты коруу маселесине чечип берип атат. Бүгүнкү күндө ошо Кыргызстан боюнча акыркы 3-4 жылдын ичинде ошол 2500 гектардан ашуун жерди биз жаш отургузулган көчөттөрдү коруп иштеп баратабыз. Бул коруп болгон жерде сөзсүз дагы көчөттүн өнүмдүүлүгү жакшы болот экен. Бул коруп болгон жерде сөзсүз дагы жерде баягы чөп өсүмдүктөр пайда болуп, ал жерде жан жаныбарлар да пайда болот экен. Бул өзүнүн баягы тартиби боюнча, талабы боюнча бул биз ошол корукту бир 7-8 жылга чейин кармайбыз дагы, 7-8 жылдан кийин аны алып, ал корукту башка жака пайдаланабыз да. Анан 7-8 жылдан кийин ал ошол бүгүнкү күндө ошо жергиликтүү элдин баягы көйгөйлүү маселеси болгон жайыт маселеси бар. Ошол көчөт өсүп жетип алгандан кийин анын арасына кийин малды жайууга да шарт түзөт да. Ал эми ушул жолдун жээгиндегилерге боюнча чындыгында абдан көйгөйлүү маселе болуп атат бүгүнкү күндө. Биз баягы жазында көчөттөрдү берип атабыз. Ошол алган тараптар алып барып аны ошо отургузуп атат. Жазында баягы нун болуп жаан жаап турган кезде өсүп кетчү болду, баардыгы отургузат дагы. Кийин ушул жайдын чилдеси түшкөн кезде, күн ысыган кезде суат маселесин карабай калышат, же болбосо сиз айтып белгилеп кеткен малдан коруу маселесин карабай калышат. Негизинен жолдун жээгинде отургузулган бактарга бул жоопту жергиликтүү айыл өкмөттөр жана ошол жол транспорт министрлигине тийиштүү албактар.
биздин ушул жашыл компаниясынын улуттук компаниясынын ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 87-чи тескемеси чыккан. Ал тескемеге ылайык ошол көчөттү алган тараптар жоопту болушат. Ошол алып отургузгандан баштап күзгү ушул баягы өнүмдүүлүгүн казымсыздыкка чейин ошолордун жоопкерчилигинде болот. Ошон үчүн баягы атайын ушул тескемеден жооп тараптар белгиленген болчу. Ал аны ошол көзөмөлдү, аны ошол тиги эсебин алып биздин ошол экотех инспекциясына бекитилген. Алар күзүндө ошол чыгып атайын эсептейт дагы ошол өнүмдүүлүгү төмөн болуп калган жерлерге баягы өздөрүнүн чарасын көрүшөт. Ал эми жана айтып кеттиңиз, ушул көчөттөрдү акысыз алса болобу депчи. Ошо жана айтып кеткен өкмөттүн 89-чу тескемесинде атайын ушу белгиленген болчу. Айыл өкмөттөр, жергиликтүү өзүнүн башкаруу органдары өздөрүнүн фондунун эсебинен көчөттөрдү сатып алсын деп. Ал эми башка бул министрликтер, алардын бул жергиликтүү баягы ведомстволук бөлүмдөрү, аларда болсо ушул республикалык жаратылыштуу коргоо фондунун эсебинен берилсин деп ушундай атайын тескемеде белгиленген. Биз былтыр мурдагы жылдары ошол фонддун эсебинен ошол министрликтерге, алардын ошол жергиликтүү ведомстволук бөлүмдөрүнө ошол фонддун эсебинен көчөттү бекер берчүбүз. Менден ушул тилекке каршы айта кетчү нерсе, мынакей былтыр жылдын аягында ошол фонддун баягы иштөө тартиби начеттелгенине байланыштуу биз ушу былтыр мынакей жалпы республика боюнча 18 миллион сомго көчөт бергенбиз ушу фонддун эсебинен. Болгону биз 12 миллион гана фонд бизге төлөп берди дагы 6 миллион сом бүгүнкү күндө мындай айтканда токой чарбалар чыгымга учуруп атат. 6 миллион сом бул токой чарба үчүн абдан чоң бул каражат. Бул эгерде ушундай болуп көчөттөргө акча төлөнбөсө, анда кийинки жылдарга токой чарбаларында көчөттөрдү өстүрүү мүмкүнчүлүгү болбой калат да. Жана ошол 89 тескеменин дагы бир чыккан бир максаты биз ошол жана сиз белгилегендей мурун көчөттөрдү көбүнчөсүн бекер берип келчүбүз. Эми токой чарбасы баягы биздин жакшы бир тилегибиз бар. Ушул көчөт алган киши сөзсүз өстүрөт, аны ошол ал өстүргөн жерде токой пайда болот деген баягы принципте биз көчөттөрдү бекерде берип келчүбүз. Ал эми ушул баягы бекердин тузу сатылбайт дегендей алышат дагы. Бекер алган оокаттын баягы анча баягы баркы болбойт экен. Көпчүлүгү бекер алып, ошо айыл өкмөттөр болобу, башка тараптар болобу, анын өзүнө дагы жакшы мындай бир мамиле кылчу эмес да. Ошол себептен ошо өкмөт да ошону туура түшүнүп, сөзсүз түрдө ошол көчөттү сатып алынсын деген талап менен, анткени сатып алган киши баягы акчасын коротот, ага баягы өзүнүн бюджетинен чыгым болот, ошону сезет деген максатта ошол төлөө жагы коюлган. Ошол себептен бүгүнкү күндө бүт токой чарбалары жашылдандыруу компаниясынан алганда берип аткан көчөттөрдү ошол төлөөнүн гана негизинде беришет. Азыр дагы бир угарманыз байланышка чыгып атыптыр. Сиз жалпысынан кыскача кошумчалап койсом, саясатын сиздер жүргүзүп атасыздар да. Мына 2022-23 жылы отургузулган көчөттөрдүн канча пайызы өндү? Ошол жөнүндө айтайын деп аткам да. 2023 жылдын отургузулган жашыл мурас өнөктүгүнүн алкагында 2023 жылы отургузулган көчөттөрдүн өнүмдүүлүгүн текшерген учурубузда тилекке каршы ал 64,5% гана түзүп калды. Албетте бул ар түрдүү жагдайларга байланыштуу. Биринчиден ошол 2023 жылы жай айлары өзгөчө ысык болду. Андан тышкары эң негизги көйгөй асыроо сугат маселелери. Кош көңүл мамиле болуп, көп көчөттөр өнбөй курап калган. Ошол курап калган көчөттөрдүн быйыл толуктоо иш-чараларында көзөмөлгө алабыз. Былтыркы жылы биздин министрлик 2 ай тегерегинде биздин адистер тынбай Кыргыз Республикасынын аймагын кыдырып, бул мүчөлүктөрдү аныктап чыкты. Биз тиешелүү сунуштамаларды ошол кемчилик кетирилген тараптарга жолдогонбуз. Быйыл буйруса жаз башталары менен бүт бул иш-чаралар колго алып, дыкат көзөмөлгө алабыз. Албетте ушул жана 64% өнүмдү атпайсызбы? Анан кургакчылыкка байланыштуу, андан тышкары биз көрүп калып атабыз да, кээ бир айылга жакын жерге, мал оттой турган жерге деле отургузуп койгон учурлар. Анан
сиздер менен ошол отургузулуп атканда, көчөт отургузуш керек болуп жерди пландаштырып атканда кеңешеби же болбосо ушул жерге өздөрү эле отургузуп койгон учурларда болдубу? Анткени айылга мындай мал жайылып күнгөй тескейди карай кандай кылып отуруш керек? Анан кийин аны коруш керек да, жогоруда сокулуктан чалган биз ошол көйгөйдүн алдын алуу максатында баягы айтпадымбы, Массидүү Токой деп, ошо Массидүү Токой аймактарын аныктап, отургузулчу аянттарды аныктап, ошол тиешелүү иш-чараларды жүргүзүү талаптарын коюп келип атабыз да. Ал эң биринчи Токой отургузуу, көчөт отургузуу иш-чаранын алдынан жасалчу көп даярдыктар бар да. Ошол аянтты аныктаганда анын топурагынын анализин алыш керек, пробасынан анализин чыгарыш керек. Андан сырткары ошол королоо, суугат маселеси, ошол сыяктуу топуракты даярдоо маселелери көңүл бурулбай калып атат тилекке каршы. Биз ошону баягы эми этап менен жол, илимий сунушта керек турбай сөзсүз түрдө. Этап менен буюрса ошол мүмкүнчүлүккө жетишкенге аракет жасап атабыз. Азыр угарманыбыз байланышта күтүп калды. Суроолорду кабыл алып, андан кийин ушул эле үмүттүү болот да суроолор дагы. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Саламатсыздарбы, Биржан. Институттан чалып атам, Жакынчылык министрлигинен ушу былтырдагы биз көчөттөр менен да кичине иштеп эме кылдык, жашылдандыруу боюнча. Жанан мен мындай кесипкөй суроо берейинчи. Бул Ысык-Көл Бишкек жолундагы жаңы жасалып аткан жолдун жээгинин бактын баарын кыйылып бүтүштү. Абден мындай чоң материалдар да, анан булардын материалдарын ким алып реализация кылышты, анан ордуна восстановление болобу да. Бул кени бүгүнкү күндө көрүп атам, жолдун башталганы, мисалы үчүн Бишкекте ушул объезд жолдун жээгинде эчтеке жок. Күнүсүп атканын көрүп атабыз, жол ээрип атат да. Анан ушул качан восстановление болот? Бул кемеси менен. Жана сиз мектепте айтып кеттиңиз, мен ошол Ысык-Көл областынын толган жерим ошол жер. Биздин убакта ошо мектепте бүткөндө жанагы аллеялардын бүтүрүүчүлөрү деген паркты уюштурганбыз, мектепти коюу. Анан былтыр айтып атат, менин баягы жетекчи катары биз Токой айылдарда, айыл өкмөттүн аймагында, тоо этектеринде Токойду кантип уюштурсак болот, ким буга каржылап мындай жардам болобу депчи болот экен. Мамлекеттик жана жашыл мурастын алкагында жүрүп атат. Анан экинчиси болсо, мен баягы айыл чарба тармагындагы адам катары ушу совет мезгилинде биз поляларында защитный полялар бар болчу да. Анткени көрүп атабыз, азыр климаттын өзгөрүшү менен аба кургакчылыгы да воздушный засуха деп атабыз. Талааларда бир да убакыт калтырган эмеспиз да. Ушул айыл өкмөттөрүнө программа киргизип берип туруп, талаалардын ортосунда жана поляларды бөлгөн жаңы мурун тигилген өсүмдүктөрдү кайра восстановление келтирбесек, азыр дагы бир 5 жылдан кийин талаа эчтеке өспөйт да. Анткени баягы микроклиматты түзө албай атабыз. Ысык абдан жакшы, мына былтыр көрүп албай калдык эчтеке, чыттан эгиндеринен. Ошол максатта кандай иштерди алып барса болот силер тараптан? Өзүңүз тааныштырып да кетпейсизби? Мен Биржан Кусубалиев Кубатович, Институт дыйканчылык илимисинин жетекчиси. Туура. Дагы бир угарманыбыз байланышта күтүп атат. Угарманыбыздын убактысын дагы кетирбейбиз. Экинчи суроону кошо кабыл алалы. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Саламатсыздарбы? Мен конокторго мындай суроо бергим келип атат. Айыл апаны эмес, бул эле шаардын өзүндө, Бишкек шаарында ушу Атамбаевдин тушунда болуш керек эле бир 5-6 жылбы же 3-4 жылбы билбейм да, бир аябай кымбат 9 миң, 13 миң деген бир клондой айланайын эмне деген бир бактардын баарын отургуздуңар эле. Анан бирок ошолордун мен билгенимче бир 50% вообще эле жок болду. Ошо 9 миңге, 13 миңге ошону алгандан көрчө карабакты отургузуп койсоңор кандай сон болор эле. Мына азыр кайра жана чоң бактардын баарын тиги жана этаж үйлөрдүн арасына тигилген чоң бактардын баарын тең азыр таарып атышат, баарын кыскартып атышат. Ошентип бара болбой эле жана карабакты тигип койсо кечеки катуу сууктан дагы чыдап берет эле. Анан ошо клон деген жана баңардан эмне максат, эмне таптык? Канаки ошолордун канчасы сакталды? Ошону караган киши барбы? Мен мисалы мен эле тегерегимде өскөн клондордун көбү курап калды. Кайран акча 9 миң, 13 миң деген. Рахмат. Рахмат сурооңузга. Биринчи Биржан агайыбыздын суроосунан баштайлы. Мен чөпөрөм болсо. Биржан агай аябай бир маанилүү учурларга токтолуп кетти. Албетте автоунаа жол
жээктери бул дорожный фонд деп коет, ушу жол фондуна кирет. Ал эми жол фондунун аймагындагы тиешелүү бактарга Кыргыз Республикасынын транспорт министрлиги жооптуу. Биз азыр жаңы тескеменин долбоорун иштеп чыгып макулдаштык. Ал тескемеге ылайык ошол көчөт отургузуу жана көчөт отургузууга болгон көчөт отургузуу максатындагы аянттарды ижарага берүү жөнүндө толук жазылган. Мындайча айтканда бул стратегия иштелип чыкты. Ал эми көйгөй барыбызга белгилүү, алардын дагы СНИП деген өзүнүн талабы бар. Ошол кышында авариянын болушу менен байланыштуу деп алар бир көйгөйлөр көтөрүп келет. Бирок негизи бул көйгөйдү билебиз, бул көйгөйдүн үстүндө иштеп жатабыз. Албетте Ысык көл облусундагы жаңы курулуп аткан жолдо кыйылган бактарактар ал жолдун кеңейтүү максатында деп бизге кайрылуу жасашкан. Анын ордуна милдеттүү түрдө жаңы бактарак отургузган. Мырза бир тактоочу сурам, мына жаңы иштеп чыгып атат деп атпайсызбы, жанагы жол боюнда көчөт олтургузуучу жерлерди ижарага берүү дегенди кандай чечмелеп өтсөңүз, алар ушул жерге питомник жасайбы же болбосо тигилген жөн эле бактарды тигүү. Мисалы үчүн кандай кызыктар тараптар болот? Ал кызыктар тараптар ошол мисалы үчүн жер айыл өкмөттүк эмес, бул жол транспортунуку. Ал баягы жашылдандыруу максатында чын эле берет ижарага, бекер эле ижарага берилет да. Эми ар бир жердин өзүнүн кожоюну бар да. Мен барып эле калган жерге көчөт отуруп албайм. Айыл өкмөт отургузам десе, ал өзүнүн бир келишим түзөбү, ошол бир иреттери бар. Мен ошо кошсоп коеюнчу. Ушул жол боюнча мен да ушунчалык койсом, ошол 2023-жылдын аягында атайын ушул Кыргыз Республикасынын Кабинет министрлигинин алдында жумуш топ түзүлүп, тийиштүү мекемелер ал жака ошол өздөрүнүн өкүлдөрүн киргизишкен. Буга бизден дагы ошо Токой кызматынын өкүлдөрү болуп киришкен. Алар ошол Бишкек Ысык жолунун бүт жеринен барып аныктап көрүп, мындай айтканда изилдеп чыгышканда, кайсы жерге кандай бак отургузат, кайсы жерге ошондой бак отургузууга мүмкүнчүлүк бар деген максатта. Ошого ылайык Кумарбыз айткандай, бул жолдун жээгиндеги тилке өзүнүн жолдун эмесине жараша атайын аянты болот, атайын тигиле аралыгы болот. Канчалык ошол жолдун жээгинде жанагы тилке ошол жолго тийиштүү. Ошого биздин транспорт министрлиги жооптуу болот да. Ал жака башка мекемелер бак тиге алышпайт. Себеп дегенде жолдун талаптарына жараша ал жака өзүнчө ошо атайын проект түзүлүп, бактар отурулуш керек. Күнгөй тарабына кандай бак отургузат, теске тарабына кандай бак отургузат, кийин көрөкө болгондо жолго баал тайгак мындай көйгөйүн сүбөсүн карап, ошо жолдун шартына ылайыкташкан атайын проект түзүш керек болот да. Бул түздөн түз бүгүнкү күндө биздин ошо транспорт министрлигинин милдети болуп саналат. Ал эми ошол жолдун боюнда чектеш болгон ошо мамлекеттин Токой фондунун жериндеги жерлерге биздин бул милдетке киргизе дагы баал өзүңүздөр билесиз, бүгүнкү күндө туризм абдан баал жогорку деңгээлде коюлуп атат. Чет элден келген баал туристтерге да баягы мындай бир жагымдуу жакты көргөзүш үчүн деген максатта биз ушул жолдун жээгине чектеш болгон мамлекеттик Токой фондунун жериндеги жерлерге биз бир атайын иш-чаралар иштеп чыгып, мисалы менен айта кетсек, бул ошол Токмок шаарынан баштап ошол Кемине шаарына чейинки 8 км аралыкка быйыл биз атайын ушул тилке отургузабыз. Ошондой эле ушундай дагы 15 гектарга ушундай бир насип менен балыкчы Каракол шаарынын жолдун жээгине отургузабыз. Бул жакта болсо ошол Бишкек ата кетип бараткан жолуна ошо мамлекеттик Токой фондунун жерде ушундай дагы узундугу 3 км жерге тилке талап атабыз. Бул мамлекеттик Токой фондунун жеринде. Аны биз өзүбүз карайбыз, өзүбүз өстүрөбүз. Бирок мен баса белгилеп кетейин, ошол бүгүнкү күндө ушуга мен суранып кетем, ошол транспорт министрлиги ошо көңүл буруп ушул жагы колго алса жакшы болот эле. Мен кеңеш керек турбай сөздөр да алар. Себеп дегенде мурун ушул баягы союздун убагында жакшы бир тартип, жакшы талаптар болчу. Атайын проект түзчү дагы ошо проект менен алар Токой чарбасына кайрылышчу. Токой чарбасы барып тилкеле тигип берчү. Тигип берип 5 жылга чейин өстүрүп, анан кайра аларга өткөзүп берчү да. Ушул тартипти биз азыр жандандырсак абдан жакшы болот эле.
жана калган суроолоруна да жооп бере кетсек, ооба жана айтып атпайбы бүтүрүүчүлөр ошол мисалы үчүн ооба бүтүрүүчүлөрдүн аллеясы, мугалимдердин, врачтардын аллеясы деп бир жакшы демилгелер менен көчөттөр отургузулуп келет. Бул жакшы демилге албетте. Ал эми талааны сактоо, коргоо токойлорду аягына чейин чыгарып койсок да, быйыл ошондо бир окуучудан бир дарак деген идея же болбосо ошол чакырык менен, демилге менен чыгасыздарбы? Бул демилге башталды. Биз иш план иштеп чыкканбыз. Кайсыл мектептин аймагында канча аянт бар, ал бүт такталган. Биз бул жерде айта турган маселе башка болуп атат да. Биз буйруса негизги максатыбыз ушу жашыл мурас өнөктүгүн элге мындан да сиңирүү иретинде чакыруу таштайт элек. Азыр ар кандай бир классташтардын ынтымагы бар, ар бир уруулардын ынтымагы бар. Биз кыргыз элде бир улуу сөз бар, жакшы инсандан бак калат, жаман инсандан дак калат деп. Ушул бак калтыруу максатында биз ушул ынтымагыбыздын аракетин жумшасак деп өтүнүп кетет элек да. Себеби туура маселелер коюлуп атат. Ошол климаттын өзгөрүү шартында өзгөчө толуу аймактар, толуу экосистемалар айырылуу болуп көп жабыркайт да. Барыбызга белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасы бул толуу аймак. Ошон үчүн биз өзгөчө көңүл буруучу багытыбыз бул токойбуздун аянтын кеңейтишибиз керек. Ошол эле учурда Биржан агайыбыздын суроосу болбодубу? Мурда союз учурунда айдоо аянттарын мындай бөлүү максатында ошону айтып атабыз да. Ошо мисалы үчүн айылык нөткө бүт мүмкүнчүлүк берилген. 89-чу теске менен алкагында алар өзү каржы таап, ошол каржыга план түзүп, проекттер түзүп, мисалы үчүн талааны коргоо тилкесин орнотобу, токой тилкесин, же болбосо Биржан агай белгилеп жаткандай өзүнчө бир талаага токой массивин уюштурабы, ал бүт ошо өзүн өзү башкаруу мамлекеттик органында да. Ошол эле учурда жана тала аянттар аябай майдаланып кетти деп биз жана ирилештирүүнү да көздөп атпайбызбы? Анан ушул жагына келгенде бир чечимдеп айтып берип кетсеңиздер. Бул Биржан мырзадан жакшы маселе көтөрүп атат. Биржан мырза кетишесиздер. Өзүңүздөр белгилүү болгондой, азыр деле ошол эски ушу союздун убагында отургузулган ошол коргоочу тилкелер өсүп турат. Көбүнчө ошол Үскөл областында, Чүй областынын талаарында да. Мурун атайын гиперзем деп коебуз, өсүмчү мекеме бар болчу, ал мекеме азыр деле бар. Ошол гиперзем Кыргызстан боюнча ошондой коргоочу тилкелер түзүү боюнча долбоорлор иштеп чыгышчу. Ал долбоорлор ошол кезде колхоз совхоздорго түшүрүлчү. Колхоз совхоздор келип токой чарба менен келишим түзүшчү. Келишим негизинде алар акчасын ошол токой чарбага төлөп беришчү. Анан ошол келишим негизинде токой чарбасы ошол тилкени түзүп берип, анан 5 жыл аны сугарып, кайтарып карап, 5 жылдан кийин баягы чоң бак болуп кодурган кезде ошолорго өткөзүп берчү да. Тилекке каршы бүгүнкү күндө ал механизм бүгүн иштеген жок. Бул маселе абдан мамлекеттик деңгээлде каралып чечилген маселе. Тамак коопсуздугуна байланыштуу да болуп кетет турбайбы? Себептүүгө таасир этет турбайбы? Бул анын абдан жакшы таасирлери бар. Биринчиден шамалдан эрозиясын сактайт, экинчиден ошол тилкке отургузган жерден нымдуулук сакталат. Ошонун жыйынтыгында сөзсүз түрдө ал ошол ай чирөсүндүгүнүн түшүмдүүлүгүнө жакшы таасирин берет да. Эми жана дагы угармандарыбыз байланышта күтүп атат. Апа суроо бербедиби? Декоративдүү дарактарды 13 миңге чейин сатып алдыңыздар эле, ошондон көрөп карагат отургузуп койсок пайдалуу болмок же кара бак деди да. Ошол суроосуна жоопту узатсаңыздар. Ошо мэрия кыскача эле жооп берели. Мэрия тарабынан отургузулган болчу. Майрамбек Шайхович да калп айтырбайт, тескерисинче ошол отургузулган бактардын өнүмдүүлүгү башка бак дарактарга караганда өтө жогору. Эгерде суроо берип жаткан биздин эжейибиздин жанында ушундай далили болсо, биз чогуу карап чечим кабыл алуу үчүн Бишкек шаарынын мэриясына тиешелүү катты жолдогонго дайынбыз. Да, мен айтасым ушу боюнча себеп дегенде ал көчөттөр ошо чет элден алып келген көчөттөр болчу. Ошол кызыл клен деп коебуз. Биз кызыл клен негизинде мындай кымбат баалуу өсүмдүк. Анын баасы канча кымбат экенин биз ага жооп бере албайбыз, бирок кумарыңыз айткандай, ошол отурган көчөттөр бүгүнкү күндө жакшы өсүп атат да. Алар себеп дегенде ошол өздөрүнүн баал тамыры
жабыттандыруу системасында коебуз, топурак менен отурулган. Алар топурак менен отурулган көчөттөр 100% өнүмдүк берет да. Шарттар менен да бир өспөй калса, булар абдан жогорку өнүмдүктү берчү өсүмдүктөр. Угармандарыбыз байланыштабар. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди. Кулакчанды кие аласызбы? Алло. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз. Мен атым Төлөн, Бишкектен. Мореки очередной компания ишине болбош керек да. Жылык эле ушу башталат. Андан кийин тишине болуп калат да. Мореки бактарды жанагы мындай бир жазында эле эмес, күзүндө дагы вот жана тамырлары менен сайыз унаган отурупсуз эле, тоң ноябрь сендерде ошондо касып келип. Анан кийин күзүндө ошондойлордо отургузуп. Анан жазында эме айыл өкмөттөр болобу, кандай болот, ушул убакыт аз да болот. Азыр мына күн ысып калды вот, качан эме жетишесиңер ким билет. Анда суу жагында, суатында карап, анан баягы Атамбаев Япониядан жанагы эмелер сакурада болуп келип тиктирген. Анысы эмне болду? Ушу япондордун маданиятын киргизебиз деп. Анан бул жерден дагы бир маселе, могуреки бактарды эле тиге бербей, жанагы 3 в 1 же 2 в 1 деп ушундай бир пайдалуу бактарды тиксеңер жакшы болот эле. Жана аракети көпчүлүгү бизде топ бол жанагы бака теректер болот. Анан пыл эме чаң учат, анан жанагы эме аллергия болуп атат. Жанагы Польшада жанагы полония деген теректер тигеткен. 3 метрден 5 метрге чейин жылына өсөт экен. Андан жанагы яхталар жасайт экен, мебель жасайт экен, лыжа, музыкальный инструменттер кымбат экен да, бак. Тез өсөт экен. Ошондойлор тиксеңер. Анан жана жаңгактарды тиксеңер болот. Айылдарда өзлөрү балдарга витаминдер жетишпейт, ушу мектептерде болот. Өзлөрү жегенге качабы болот. Анан жанагы Рапопорттун жанагы эмесин колдонуп, жанагы алмаларды болот. Бизге башка жактан алма өспөй атат, чирип эмет сатылбай атат. Ар ким ар нерсени тигип атат. Ошонун бир илим изилдөө институту, мореки селхоз жанагы институттун немелерин тартып, анан токой чарбасына бизде Алматыдан окутуп келип, ушундай бир эме болчу эле, азыр чар жайыт болуп атат да болот. Ушундай бир жакшы жолго койсоңор жакшы болот эле. Рахмат, сиңерге ийгилик каалайм. Дагы бир угарманыбыз бар байланышта. Саламатсызбы, угуп атабыз сизден. Алло. Саламатсыздар. Саламатсызбы. Мен атым Асаналы Нарындыкмын. Бул жерде токой чарбанын адамдар отурат. Мындай бир дарак тиккенден кийин аны өстүрүп кароолчу керек. Ал тигип коюп мен тиктим деген андан көрө тикпеш керек. Менин пикирим ар бир облустун өзүнүн территориясы, айыл өкмөттүн өзүнүн территориясы керек. Тиккенден ар бир 5 километрге бирден кароолчу коюш керек. Оң жагына бирди, сол жагына бирди. Анан акталар кетип атат, шамал менен эле. Эми жана электромобиль чыкты, 1 тонна көтөрөбү, ошону карап турсун. Жанагы наблюдение жана карап турган. Анан ал кабылсыз болгондон сиздердин ишиңер талак учуп кетип атат да. Ар бир тиктиңерби, айыл өкмөткө өткөрүп берип, кышпы, күзбү карап турган болуш керек. Боореки Баткенден баштап, Ак башыга чейин. Мамлекеттик деңгэл, анан ал болду, бул болду, апийимдин гүлү болду деген болбойт го дейм. Рахмат сизге дагы. Жогоруда Төлөн агайыбыздын суроосунан. Биринчи суроо боюнча мен жооп берсем болсо. Көчөттө отурууздун түрлөрү боюнча маселе койду. Бул агайыбыз негизинен туура маселе коюп атат. Бул ар бир шаарларда өздөрүнүн баалы чарбалары бар да. Жашыл чарбасы деп коебуз, зеленстрой. Ошол чарба айткандай өздөрүнүн бир 2 жылдык же болбосо 3 жылдык бир иш пландары болуш керек да. Мурун союздун кезинде ушундай болчу. Агайыбызча союздун кезинде мисалы менен айтып атат да. Ошол проектти түзүп атканда сөзсүз түрдө ошол көчөттүн түрлөрү каралат. Ошол шаардын ичинде ошол этаж үйлөрдүн жайгашканына жараша, ошол көчөнүн жайгашканына жараша, анын түндүк түштүгүнө жараша кандай көчөт өсөт, кандай көчөт ошол жолго кийин жергиликтүүлүгү баал зыян тийгизбейт дегендердин баарын эске алып туруп, ошол убакта сугат маселесин биргеликте чечип туруп, анан ошол проект каралыш керек да. Бүгүнкү күндө бизде баалы алып түрдө тип коюп атпайбызбы? Эчтеке арабайбыз. Кайсы көчөттү отургузат, аны кийин карайт. Ал көчөттүн канчалык кийин эмесиге жергиликтүүлүгү баал терс таасири барына эч ким барган иши жок чындыгында. Бул боюнча ушул мен айтар элем, ушу мэрия өзүнүн бар тийиштүү службалары менен иш алып баруусу зарыл. Ал эми бул Павловнун көчөтү боюнча айтып кетти. Бул
Полония көчөтү негизинен бул ошол түштүк Кытайда мундур ойдунасы. Булар баягы нымдуу, мындай климаты өтө мындай жылуу жерге өстүрүлгөн көчөттөр. Бирок кийинки айткандай Польшада жакшы өсүп атат деп агайбыз. Муну кийин аны кайра ошол жаңы сортторун иштеп чыгышып, ушул суук мамлекеттерге өсүштөр сортторун иштеп чыгылган болчу. Ошол сорттор бизге келгенине ошол мен жаңылышпасам 20 жыл мурун бизге келген. Келип ушу бизге ушундай презентация жасашып, ошо жеке тараптар ушуну мынакей өстүрөлүк, токой чарбасы ушуга бизге жардам берсин, бизге жер берсин, биргеликте иш алып баралык деп биз иш баштаганбыз. Бирок тилекке каршы бул полония бизге өспөйт экен. Себеп дегенде ушул 1-2 жылы жакшы өсүп өткөндө анан баягы суук болгон кезде абдан бул суукка мындай чыдамсыз келет экен, үшүп алып кетип атат. Кайра кийинчи түнө өсүп чыгат, ушинтип эле баягы өзүнүн баягы тийиштүү, баягы жеткиликтүү деңгээлде баягы өзүнүн баягы спортту өсүрө албайт экен да. Ошол эле учурда бул полония боюнча түшүнүктүү болду дейм. Анда агайыбыз сунуштап атпайт эле агайыбыз мына бактарактын айрым түрлөрүнөн бырчыгып, аллергияларды дагы күчөтүшү мүмкүн. Ошон үчүн сиздер бир мөмөлүү даракка пайдалуу мындай адамдар мындай тамактана тургандай мөмөлүү дарактарды камдасаңыздар болбойбу депчи. Бул сунуш бул жакшы сунуш. Мүмкүн ошо жана айткандай мен ошол айтып атпаймынбы, ошол мисалга шаардын ичинде отургузуучу көчөттөргө сөзсүз жанагы мэриянын астындагы ошо Зеленстрой мекемеси ушул эске алыш керек болчу. Ал эми биздики мен жогоруда айтып өткөм, бизде баягы токой чарбасында мамлекеттик токой фондунун жеринде 4 зона токой өсөт. Биз биринчи кезекте ошол 4 зонада өскөн токойдун түрүн камсыз кылыш үчүн ошол өстүрүүнү камсыз керек болгон көчөттөрдү өстүрөбүз да. Ал эми биз жанагы жергиликтүү калкка ошол шаарга керектүү көчөттөрдү бул баягы кошумча өстүрөбүз. Кошумча өстүрүп биз алардын талабына жараша бүгүнкү күндө биз дагы ошол жаңы ыкмага өтүп ошо кыйыштыруу методдорун киргизип, жаңы ушул заманбап технология өсүрүү максатында ошо атайын теплицада куруп атабыз. Мына ушул акыркы 2 жылдын ичинде биз да муну колго алдык буюрса. Бул жерде 1-2 ойду кошумчалап кетпесек, баягы илимий чөйрө жана биздин кесип адистери бизди түшүнбөй таң калышы толук ыктымал да. Ал деген биз чет жактан келаткан интродуцент көчөттөрдө да биз этиятты аяр мамиле жасообуз керек да. Бул боюнча узак эмес мөөнөт мурун эле мисалы үчүн бактериялык очок көйгөй чыккан. Бактериалдык күйүк, бактериалдык күйүк деп которулат да, кечиресиз. Ошону которо албай кыйналып атпаймынбы айтам. Ошо бактериялык күйүк боюнча чоң көйгөй болгон да. Биз ар бир өлкөнүн өзүнүн бир биологиялык коопсуздугу болот. Өзүнүн чөйрөсүнө өсүп аткан эндемик өсүмдүктөрү болот. Биз ошолорго көңүл бөлүшүбүз керек да. Биз баягы ар бир жасап аткан кадамыбыз өтө аяр болуш керек. Мына ошол суроо мындан жер болуп атат да. Сиздер 8,5 миллион көчөттү быйыл камдалды деп айттыңыздар. Анын канчасы ийне жалбырактуу, кандай көчөттөр дагы канчасы жана мөмө дарактар болуп калып атат. Сиздер сөзүңүздөрдүн башында жеке секторлордо дагы жана питомниктерде бактарак өстүрүлүп атканын айттыңыздар. Ал жакта көбүнчө ушул мөмөлүү дарактар болуп атат. Ошол эле учурда мына бактериалдык күйүк бар экенин дагы айттыңыз. Жеке сектордо өстүрүлүп аткан питомниктердеги бактарактар кимдер тарабынан көзөмөлгө алынат? Алар мына жазында эртең сунуштап сатып алып тиге тургандар да болуп атат да. Абдан турмас болуңуз. Бул боюнча бизде ошол айыл чарба министрлигинин астында атайын фитосанитардык башкармалыгы бар. Ошол фитосанитардык башкармалыгы ошо Кыргызстанга келип аткан көчөттөргө сөзсүз түрдө алар баягы өзүнүн талаптарына ылайык таможня менен иш алып барышат дагы. Ошол келип аткан көчөттөрдү алар анализин алышат. Эгер жанагындай ошол оору бир жана илдети бар көчөттөр болсо алар аны киргизбегенге өздөрүнүн баягы укугу бар. Ал эми ушул сиз айткан ошол жергиликтүү жана жеке ишкерлер тарабынан өсүрүлгөн көчөттөр дагы сөзсүз түрдө ошол фитосанитария башкарма тарабынан көзөмөлгө алыныш керек. Сөзсүз алар барып ошолордун сапатын көрүп, аларга тийиштүү өзүнүн котумусун бериш керек да. Анда ошо 8,5 миллион көчөттөр мындай 8,5 миллион боюнча көчөт даяр дегенде түрү боюнча азыр мынча миллионум ийне жалбырактуу, мынчасы дагы мындай деп биз азыр так айтууга мүмкүн эмес. Биз отургузулуп бүткөндөн кийин
биз так айта алабыз. Жаз камдап атасыздар азыр. Жаз жалбырактуу камдаган көчөт биз камдабай. Камдоо эмес, бул азыр 8,5 миллион отургузуу планы таста бул планы. Ага кандай көчөт отурсат, кийин күзүндө эсептегенде ошондо баал айтканда по факту билинет. Канчасы бадал, канчасы жаз жалбырактуу, канчасы ийне жалбырактуу. Биз негизи кандай көчөттөрдү олтургузууга артыкчылык беребиз. Ал эми мен айтып кеттим боюнча дагы ушул мамлекеттик токой фондунун жана бүгүнкү күндө 6 миллиондон ашык ушул отургузуу жараттуу көчөттөр бар. Мунун дээрлик басымдуу бөлүгү ушул жалбырактуу көчөттөр. Булар ушул кара жыгач, терек, кайың, дуб, эмен, дуб, шумдара деп коебуз, ясен. Ушундай бир 20 жакын түрү бар да. Бир үчүнө лекаршы кырсасын өткөнбүз. Андан тышкардагы ийне жалбырактуу көчөттүн түрлөрү. Булар өзүбүздүн ушу жергиликтүү тянь-шань карагайы, кызыл карагайы, сырттан алынып келинген ошол кара карагай деп коебуз. Ошол көк карагайлар, ошол туянындагы, арчанындагы ошол 4-5 түрү бар. Бул биздин Токой чарбасында өстүрүлгөн көчөттөр. Ал эми бул жеке тараптар болсо, алардыкы мен айтпадым, алар бүгүнкү абдан жакшы өнүгүү жолуна чыга башты. Алардыкы көчөттөрдүн түрлөрү абдан көп аларда. Эми мына эртең ишембилик өлкөдө ишембилик жарыяланган. Ошонун алкагында сиздерден көчөттү алып кайрылгандар каяка кайрылыш керек? Буга чейин биз көрүп калдык, мисалы үчүн Нокен районунда дагы политехникалык Исхак Разаков атындагы политехникалык окуу жайы дагы, жогорку окуу жайы дагы өздөрү көчөт отургузуптур. Негизи каяка кайрылат, кандай кылат, өнөктүк башталганда туурабы? Ооба. Бул боюнча биз ушу жылдын башында ушу тийиштүү райондорго атайын маалыматты бергенбиз. Жыл сайын бул маалыматты берип турабыз. Кайсы лесхоздо кандай көчөттүн түрү бар, анын баасы канча, аны кое берүүгө ким жооптуу, бүт маалыматтын бар жазылган ушул атайын ушу маалыматты биз жыл сайын Токой кызматынын сайтына жайгаштырып турабыз. Бизге кайрылган жарандар болсо биз аларга официалдуу түрдө жооп берип турабыз. Ошо сайттын жайгашкан жерин айтып, ушул сайтка жайгашсаңыздар, кайсы Токой чарбасында кандай көчөттүн түрүн аласыңар баары айга коюлуп турат. Биздин министрлик менен Токой кызматы биргеликте ведомство аралык жумушчу топ бар. Ал жумушчу топ жумушун баштаган. Кандай гана бир көйгөйлүү маселе болбосун же кеңешчи маселе болбосун, биз дайым түз байланышып, кеп кеңешибизди берип, колдоо көрсөткөнгө дайым даярбыз. Ал эми өз учурунда мисалы үчүн Филиппин өлкөсү бир айдан ашуун убакыт мурда 1 сааттын ичинде 3 миллион 200 көчөт отургузду. Флешмоб кылып. Бизге эмне тоскоол кылат? Атуулдук милдеттүү зат кабаруу менен кыргыз журтчулугу, кыргыз эли бүт барыбыз башыбызды бириктирип, ар бир адамдан баягы эркек инсанды караганда деле бак отургузуу милдет да. Жет атабызга карнайбызбы, же өзүм үчүн, балам үчүн дейбизби, же атасын кошуп айтабы? Ар бир инсан 3 дарак же 7 дарак отургузса эмнеге болбойт? Бул эң жакшы мына демилге болду. Анан бак отургузууда сөзсүз түрдө адистердин кеңешин алыш керек турбайбы? Мисалы үчүн шаардык бийлик дагы, айыл өкмөттөрү да отургузуп атса, жүргүлө дегеле каалаган жерге барып отургузууга болбойт. Жок, биринчи ошо жердин ээсине барып кайрылат. Жердин ээси айыл өкмөт болот, же мэрия болот, же биз жана белгилеп аткан транспорт министрлиги болот. Ошолорго кайрылып туруп эле бир чогуу чара жумуш алып барса болот. Мисалы үчүн жолдун жээгине кандай бак отуруш керек, суу бойлото кандай бак отуруш керек, кайракы жерлер болуп калса кандай отуруш керек. Мына ушуну баарын тең адистердин кеңеши менен гана алганда жанагындай өнүмдүүлүгү жогору болуп турат. Айта бериңиз. Нарымдык агайыбыз суроосуна жооп бере алат. Албетте, убакыт кыска, бирок жооп бере өтсөңүз болот. Абдан бул агайыбыз абдан турамастап атат. Чындыгында ошол айыл өкмөттөргө жергиликтүү Токой чарбасынан көчөттөрдү беришет, аларга отургузуп калган жардам беришет. Эми айткандай жазында бар, жаан жактын отпуску бар ушундай түшүнүк менен тийишет, өсүп кетет деп. Тилекке каршы ал күн ысыган кезде каралбай калат да. Ошон үчүн ушул маселени да ушул жергиликтүү ушул өзүнүн башкаруу орундарда колго алса деген да биздин тилегибиз, оюбуз да. Ошо менен агайым айтканына кошулам. Ошолорго баал айтканда бир өз түрү жагы боюнча бир жакшы баал жооптуу мамиле жасап,
ошого бир жакшылап бир мамиле кылышса. Кыскача. Рахмат силерге. Кошумча алып кетсек болот. Биздин учурубуз толугу менен аяктады. Ардактуу радио каармандар, бүгүн биз Жашыл мурас улуттук долбоорунун алкагында сөз кылдык. Студиябызда жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин биар түрдүүлүк башкармалыгынын башчысы Кумар Мамбеталиев жана өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Токой кызматынын Токой экосистемаларын өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Майрымбек Алиев суроолорубузга жооп берди. Байланышка чыккан угармандарыбызга дагы рахматыбызды айтабыз. Бизди биринчи радиону дайыма 104,1 жыштыгынан Бишкектен угуңуздар. Ушул эле программаны эми сиздер биринчи радионун Facebook баракчасынан кайталап угуп көрүп алсаңыздар болот. Биринчи менен бирге калыңыздар.